Касымалы Жантошев. Қаныбек романы. Бірінші кітап. Тымызын чапқан қапқан. Өкіріп келген 30-дай жақшылар Шамырбекке Құран оқып бүтішкөнден кейін аттанышып, көгім кіргенде Түлкібектің үйіне келіп түшішті. Түлкібек менен Атабек баштаған бір қанша жігіттер меймандардың аттарын алышып, аттарын тартылған кермеге байлашып, Түлкібектің үйіне кіруге ешік açılды. Атақтуу жақшылар төрдің төбесінен орын алышып, қалғандары керегенін түптөй тегерете малдаштарын ұрдып, отырышқанда, майда урулардың чекене жақшылары иреге жақта қағыша жүйірте басышып отырышат. Отырғандардың көпчілігі бір далайдан бері бири-бирине бүгін ғана жолығышып отырышқандықтан, сөйлеше тұрған сөз, сұраша тұрған сұраулар көп эле. Шамырбектің ашын беру жөнүндөгү сөз али баштала элек болгондуктан, ким кайсы жайлоого чыгып, кайсы конуштарга конгондугу жөнүндөгү сөз бири-бирине уланып жатты. Сансыз менен карып баштаган 10 чакты жигит эки бээни союп, Сансыздын алачыгынын жанына казылган 5 кемегеге 5 чоң казан асылып, чүйгүндөлүп салынган эт боркулдап кайнап баштады. Мал союлган жерден bir кесим эт алып, бышырып жешти, же bir чөйчөк сорпо ичүүнү ойлогон балдар, кай бир картайган кемпир чалдар кемегенин айланасынан көп эле. Бирок бул жерде Түлкүбек менен Күмүштүн жакшы көргөн көрөкөз жигиттери болгондуктан, алар кемегеге жакындап сорпо же эт суроого батына алышпай, алдыртадан жалдырашат, окчун турушат. Садаган балдар, жакында оорубайыктык эле. Бир муштумдай эт берип койгула. Кемпирим экөөбүз бышырып жеп, батабызды берели, деп бир абышка муундарын калтырата келип, таягына сөөнүп тура калды. Ой, чиркин жокчулук ай, менин колум билген иш болсо, муштумдай эт эмес, козу деле бербейт белем, аба, деп карып кейгенин билдиргендей муңайып турду да, жигиттерге карап, кичинекей бирдеме берсек кантет, муштумдай эттен бектин казан бөксөрүп калбас? Сансыз башын ийкеди. Башка жигиттер макул болушкандай унчугушпады. Карып муштумдай этке өпкө менен боордон кичинекейден кесип, кош колдой кармаганда, тиги абышка сүйүнүп, карыпка карай колун сунду эле. Ал эмне деген абийирсиздик? Уят кайда? Абийирдүү адамдарга союлган малдын этин карыптай жетесиздер, көрүнгөнгө кескилеп бере берсе, биздин атыбыз эмне болот? Ташта колуңдагы этти. Жогол өзүң. Мына бул шүмүрөйүп тургандар ким? Кайсы ачарчылыктан келишкендер экен? Булар мени да талап чечет го? Деп өз үйүндө отургандардан уялган Күмүш үнүн акырын чыгарып, каарын төккөндө, жалдырап эми эле мында карап тургандар жайла басып, андан ары караңгыга кирип жок болушту. Эч кимди жолотпогула. Калган этти терисине чейин ороп, үйдүн жанына алып баргыла. А сен эмне үчүн кетпей отурасың? Деп Күмүш ачуусу менен карыпка карады да, мындай сугалактык ит экениңди билгенде, төөнүн күчүн берип, мында көчүрүп келбейт элем. Эч ким эчтеме деп Күмүшкө каршы жооп кайтарышпады. Карып кандуу колун жуубастан турду да, үйүнө карай жөнөдү. Бээнин ичеги кардын артышып жүргөн аялдардын кай бирлери да жалынып жыгылып жоголду. Этти коротпой жакшылап бышыргыла. Табактарды жыйнап таза жуудуруп, кол жуула турган сууну жылыттырып койгула, деди да Күмүш кайра үйүнө карай бурулду. Бакылдашып сүйлөшкөн сөзгө, кыраган каткы күлкүгө кызыккан Каныбек Түлкүбектин үйүнүн жанына баятан бери отурат. Шамырбектин ашын берели деген сөзгө менин каршылыгым жок. Мына бул отурушкан уруу башчылары да каршы боло коюшпас. Бирок шарият жолу боюнча кандай болор экен деп төрдө балпайып, боогогун салаңдатып, чүйлүсүн жаш баланын балтырындай тырсыйтып отурган Түлкүбектин кайнатасы Кадырбек сол жагында отурган Бөрүбай молдого карады. Иншалла, Шамырбекти даткага сыйнат кылуу фарыз, деп Бөрүбай молдо эки жагында отургандарга короздону карады. О, молдоке, датка эмес, сиз дүйнөдөн кайтсаңыз, анда ат чаап, аш бериш мүмкүн эмес экен да, деп Кадырбек айтканда отургандар дуу күлүп жиберишти. Бөрүбай молдонун ыңгайсыз абалда калганын сезе койгон Атабек аны туткундан бошотуп,
алууга ашыккандай тамашалуу сөздү буруп кетти. Шамыкемдин ашын берүүгө каршы болбогондугуңар сонун иш болду, деп тамагын жасап, сыйда кара муруту менен субагай сакалын сылап коюп, бул иш Шамыкемдин арбагын сыйлап, Түлкүбек мырзаны чексиз сүйүндүргөнүңөрдү көрсөтөт. Түзүк, ашты бермек болдук. Эми кандай жорукчосуң менен аш беребиз? Отургандардын баардыгы ушул суроону күтүп отурушкандыктан дароо жооп бере алышпай тым-тырс боло калышты. Жерге сайма 4 чырактын отунун үлбүрттөгөнүнөн башка эч кыймыл да жок. Менин жакшы санашкан агайын туугандарым жана кайындарымдын баардыгы мында отурасыңар. Шамырбек менден мурда силердин агаңар жана кудаңар болуучу. Бул ашты мен жок болсом да өзүңөр алат элеңер, деп Түлкүбек отургандарды көтөрө чалып мактай айтканда, анын туурабек дешип отургандар чуулдап жиберип басылышты. Биз Шамырбектин ашына айланабыздагы элди гана эмес, алайдагы Айдарбек татканы да чакырышыбыз керек эмеспи? Деп Түлкүбек отургандарга айландыра карады. Сөзсүз, датканын ашын даңызалап бериш өзүбүзгө да даңк, деди тиги жүк бурчунда отурган чоң кара сакал кызыл киши. Ал гана эмес, Кадырбайдын муунун өлгөн катыны каныша үчүн кектешип, башынан Шамырбекке эми мага каршы болуп жүргөн соорондатканы да ашка чакырталы, деп Түлкүбек айтканда, кай бирлери каршылыгын айтууга озунгандай орундарынан олдулса, кай бирлери сыңар тизелеп, кай бири чөктүшүп отура калышты. Аны дароо сезе койгон Түлкүбек токтой тургула дегенсип, колун акырын көтөрүп койду да, эгер соорондатка чакыруубуз боюнча ашка келип, атын чаап, сыйыбызды көрүп кетсе, анда аны биз адамгерчилик менен жеңгенибиз. Бале, акыл эмес бекен, дешип отургандардын көпчүлүгү чуулдап жиберишти. Мына ошентип Шамырбектин ашына дос да, душман да келет. Демек, алар жумурткадан кыр табууга аракет кылышат. Ал эми биз аларга жумурткадан кыр таптырбас үчүн эмне кылуубуз керек? Деди Түлкүбек отургандарга кыдырата карап. Бектин суроосуна бектер дароо жооп кайтара албай ойлоно калышкандыктан, бек эместер оозунуп сөз айта албай, баштарын төмөн салып жер карашты. Атабек аке, сиз сүйлөп көрбөйсүзбү? Сиздин сөзүңүз жерде калбас дейм, деди отургандардын бири. Атактуу бек Түлкүбектин жакын агасы жана эң биринчи кеңешчиси болгондуктан, бул айтылган сөз жооп таба албай отургандар үчүн жага бербей калды. Ырас, сүйлө, Карабайдын уулу, дешип чуулдап жиберишти. Отургандар жаңылышкан жок. Анткени Шамырбектин ашын кандайча кылып берүү жөнүндө Түлкүбек өзүнүн оюн Атабекке айтып, ашты кандайча берүү жөнүндө макулдашып, анан ушул отургандарды кеңешке чакырган болуучу. Атабек жагалдана көкүрөгүн кере башын жогору көтөрүп, отургандарга жылмая карап турду да. Менде деле эч кандай акыл жок бектер. Бирок силер жаалап калгандан кийин мен өз оюмду айтайын. Өз оюңду айт. Кеңешип кескен бармак оорубайт, дешип отургандар күбүлдөшө түшүп басылышты да, Атабекти тиктеп калышты. Менин оюм мындай: доско күлкү, душманга таба болбос үчүн колдон келгенде аябай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруубуз абзел. Бул ак сөз. Андай болсо туруп аш бериш мүмкүн эмес, деди төрдө отурган Кадырбек. Атабек дагы жагалдана чөк түшө калып, топусун кырданта кийип, эки алаканын эки тизесине коюп, ар бир уруунун түтүнүнө карап туруп, 200 үйдүн бөлүшө тигели да, келген конокторду бөлүшүп күтөлү. Ал талашсыз иш эмеспи? Деп отургандардын дагы бирөө. Бөлүп алган конокторуна эмне соёт, кандай тамак берет, аны ар уруунун жакшылары өзүнчө акылдашабыз, деди жана бирөө. Калдайган калың журт эмеспизби? Көп түкүрсө көл болот, көл каптаса сел деген. Алайдан келүүчү коноктор үчүн 100 200 кой кандайлы? Деп Атабек эки жагындагыларга карап токтой калды. Ошончо көп киши келет дейсизби? Деди иреге жакта отурган бирөө. Алайдан Айдарбек, Тойчубек таткалар аз киши менен келсе, биз менен басташып жүргөн соорон датка бизди уят кылыш үчүн көп киши менен келип калышы мүмкүн, деп Атабек жүк түшүп жазып малдаш урунду да,
алдыңғы байларға бірден бе, орта жерін құнап, тай қылып, ештемем жоқ деген түтіндерге бірден қой салсақ деп, бұл байгеге дегенім, қонақты күту шығымын ар ұру өзіне кеңешіп шығарышсын. Отырғандар бір пасқа жымжырт болы қалышты. Болып тұр, Атабек құданың айтқаны айтқан болсын. Анча-мұнча қиындығына қарабай, Шамырбектің ашын абиірдеулікпенен бүтіріп алсақ, барымызға бір. Қалған қатқан кемшілігін дағы ақылдаша жытарбыз. Ал еме қанша атқа қандай байге саю, жана башқа ырым-жырымдар жөнінде кейін. Мал çoğulғанда сөйлешелі, деп Қадырбек татқа бүтім шығара салды. Улуу кичүү бары отырасыңар. Барың отырасыңар. Бізден айылды еске алғыла, деп айылының кедейлігін, мұнчалық шығымды табалбай тұрғанын айтуға қамынған көкөні, төрді отырғандар жана башқылар ит талағандай қылышты. Болды, сөз бүтті. Сен ит, елдің ынтымағын бұзғың келіп тұрауы? Ештемесі жоқ кедейлер жалғыз еле сен айлыңда өкен. Бұл ит өзі баштап, айлы менен жалқы ол. Ошон үчүн жарбай жүрші. Ерегеден орын алып, кийген кийими жупуну, олбурлуу чоң кара жигит көкө, чор тамандар деп атыккан уруунун баш көтөргөнү боло турган. Чор тамандар чын эле чор тамандар, 5-6 түтүнүнөн башкасы жайлоого чыгууну билбеген. Жаз чыккандан тартып ар кайсы байдын эгинин эгип, чөбүн чапкан. Кышкысын ар кимге отун, суу алып берип, эптеп жанын баккан томаяк уруу. Бирок чор тамандар томаяктарына карабастан, ушундай чыгымдарды алык алмандарды малдуу байлар менен тең төлөшө турган. Көкө өз уруусундагы агайын туугандарынын жоксуздугун тайманбай айтууга кайраттанып, сыңар тизилеп отура калып, мен элимдин ынтымагын бузбайм. Шамырбек татканын ашына жардам кылабыз. Бирок колубуздан келишинче, деп көкө айтайын деген сөзүн бүтүрө электе. Болду. Эгер элдин ынтымагын буза турган болсоң, тирүү каламын деп ойлоо, деп тиги бурчта отурган чоң кара сакалчан кызыл киши ордунан отулуп, керегенин башынан камчысын жулуп алганда, жандагылар аны кармай калышты. Биздин айылдагы кедейлер эл катарынан калбай чыгым төлөп жүргөндө, сенин айылыңдагы кедейлердин кандай ыктыгы бар экен, деп Атабек ачуулуу күпүлдөдү. Көкө мырзанын жайына койгула. Эл катары ашка катышса катышсын, катышпаса өздөрү билишсин. Шамырбектин ашы токтоп калбас, деп Түлкүбек кекээр менен ызырынгандарды жайгаштыргандай болду да, сырттан чайнек, чылапчын көтөрүп келген жигитке карап, элдин колуна суу кой. Жок бек, мындай иттерди жайына кое албайбыз. Моңолдорду кыйнаса коломтодон күкүрт казып чыгарат деген. Башка уруулар эмне берсе, туугандарыңа ошону бердиретесиң. Көкө, эгер бердиртпейт экенсиң, өзүңдү баштап туруп, бүтүн урууңду байгеге саябыз, деп баягы кара сакал камчысын кайра илди. Шамырбектин ашына кишиден байге саюуга толук акыбыз бар, деди тиги капшытта отурган бирөө. Каныбек бул сөздөрдү укканда чоочуп кетти. Кишиден байге сайса, ата-энең үчөөңдүн шорун. Малдан байге сайса, мендейлердин элдин шору, деп кечинде Карыптын айткан сөзүнөн улам, атасы сансыз 9 жашарында байгеге сайылып келгендеги эсине түшө калды. Бул жер тозок, бейиш алайда, деп ойлоно Каныбек алай тарапты карады. Бирок алай тоолорунун аскалуу чокуларын түнөргөн түн Каныбекке көрсөтпөдү. Дугай салам. Биздин элдеги жакшылар жана элибиз ынтымактуулук менен бел байлап, атактуу датка Шамырбектин ашын ушул күздө эл жайлоодон түшөз замат берүүнү макул табышты. Изаттуу сиздин ошол ашка чакырганыбызды эртелеп билдирем. Күлүк атыңызды таптап, өзүңүз менен келүүчү адамдарыңызды эмитен баштап күтүнгөйсүз. Кемеге аш, чоң аш, жамбы атыш, эр сайыштырып, төө чечтирмей жана башка ырым-жырымдарга камына келгейсиз, деп жаздырган Түлкүбектин каты Алайдагы Айдарбек, Тойчу, Какшалдагы Соорон даткаларга, Кашкардан чыккан атактуу соодагер Зуннахунбекке жана башка жактагы элдерге кеткени көп болгон.
Шамырбектин ашын Атабек баштаган уруу жакшылары башкара тургандыгы да алда качан кеңешилген. Аш башкаруучу жакшылардын бүтүмү боюнча ашка деп алына турган мал, конокторго делинген чыгымдардын бардыгы ар бир урууга алда качан бөлүнгөн. Мамырлаган байлар чыгымынан кутулууга колунда мүмкүндүгү барлар аштын чыгымынан алда качан кутулушкан. Аштын чыгымынан кутулуунун айласын таппай, эки буту бир өтүгүнө кийилгендер, аштын чыгымына белинен бекем бастырылгандар, ушул күнгө чейин кутула алышпай, айыл жакшыларынын ызырыгынан ачуусун, чапкан камчысын, заардуу тилин уккандар өңчөйө шордуулар, кара күчүнөн башка эч демеси жоктор жана кара күчү да жоктор. Айрыкча бул аштын чыгымы Чор тамандар уруусуна каттуу тийди. Башка уруудагы шордууларга да аябай каттуу тийди. Бирок алардын бардыгы чогуу бир жерде болгондуктан Чор тамандар уруусундагыдай оркоюп, эл көзүнө дароо көрүнө албай калды. Албайкуштардын кыздуусу кызын сатты, уулдуусу уулунун күчүн малайлыкка жалдады. Уулу жана кызы жоктор өз күчүн өзү сатты. Уулу, кызы жана күчү жоктор өбөктөй үйдө жатты. А Чор таман уруулары андан да жаман болушту. Айтылган чыгым толук алынбай жаткандыктан Атабек баштаган чоңдор ар күнү котолоп, Чор тамандарын айылында. Бүгүн Бөрүбай молдосун ээрчитип Түлкүбек да келди. Береги тар капчыгай арасындагы кичинекей булактын эки тарабындагы сайда саны жок жаман кара алачыктар, балкамыш менен алтыгананы аралаштыра жапкан алачыктар, суурдун ийиндей калып казылган жергепилер, жаман чийлерден тегеректеп койгон керешелер, Чор тамандардын айылы, тетиги коктучада аркандалып турган эки эчки, бир улактан башка бул урууда маараган кой, мөөрөгөн уй, кишенеген жылкы, боздогон төө, өкүргөн эшек да жок. Мына Чор тамандардын байлыгы. Бул уруу өздөрүнчө бир булактын боюн ээлеп отурушканы менен, бир чөлмөдө чөп чаап алар, же баштык эгип айдап алар ыңгайлуу жери жок. Эгин айдоого, чөп чабууга, мал жаюуга ыңгайлуу жерлерин түркүм чыгымдары үчүн бектерге, байларга, оокаттуу дыйкандарга сатып отуруп, ушул жерге келип тыгылышкан. Чор тамандардын өздөрү кандай көрүнүштө болсо, эми келишип корголошкон бул жери да ошондой көрүнүштө эле. Айылдын орто чендеги кичинекей жүрөкчөдө чоңдор отурушат. Алардын көрүнүшү сүрдүү, көздөрүндө ченемсиз ачуу. Аларды айландыра курчап элүүдөй Чор тамандар отурушат. Кайбир кийими начарлыгынан чоңдорго көрүнүүдөн корунуп, кийиминин жыртыгынан уялып, алдындагы отургандарга далдаланып, же обочо четтеп жалгыз отурат. Бул айылдагы аялдар ушул жерде болуп жаткан окуяга кызыгышса да, эркектердин жанына жакын келише албай, тетиги ар кайсы алачыктын алдыларында 2ден, 3дөн, 4дөн, 5ден топтошуп, ушул эркектер отурган тараптан карашат. Кимисинин күйөөсүнө кандай балекет болоорун чыдамсыздык менен күткөнсүшөт. Бардарлардын балдарындай айыл арасында чуу салып, ойноп жүргөн бир да бала жок. Балдар кыргыйдан корган бөдөнө көздөнүшүп, мындагы аталарынын, тегиндеги энелеринин жанында бүрүшүп отурушат. Алар балада болсо кандайдыр бир бактысыздык ата, энелеринин башына түшкөндүгүн сезген сыяктанышат. Аталары болсо алтыгананын сыныгы же учтуу ташын урунчугу менен, болбосо сөөмөйү менен жер чукуп, баштарын өйдө көтөрүшпөйт. Тек алакандай бир кубат ушул кийими жаман адамдардын сөлөкөтүн, теги кийими жакшы адамдардын айланасында кадап салган сыяктанат. Мына, көрүп отурасыздар, бектер, кайбирлеринин айткан жоопторун дагы уктуңуздар, деп көкө жер карап отурган калабы менен айтты да, дароо башын көтөрүп чөгөлөй калып, ашка кошумча бир кой дедиңер. Ыйлап сыктай аны араң таап беришти. Эми ашка келген коноктордун тамагына бир кой дейсиңер. Аны кайдан табышат? Деги мына бул отургандарды карагылачы. Эмнеси бар дейсиңер? Жашырып отургандары болсо айткыла, аны мен алып берейин. О ит, эгер булардын такыр эчтемеси жок болсо, кантип ачкадан өлбөй отурушат? Деп Атабек камчысын эптей кармап чөгөөлөй калды. Ой Атабек, дептиги четтен бир абышка тура калды. Чалдын башында тытылган жаман топу, үстүнө илгени тытык мата көйнөк.
Анын да бир жеңи айрык, бир жеңи такыр жок. Жыртылбас дегенсип жасаткан карала таар шымы самтыраган, бир багалеги тизесинен жок, жылаңайлак буту чор, сакалы чапталышкан, көзүнүн алдына шишик пайда болгон. Чал өзүнүн үнү жана көрүнүшү менен отургандардын баардыгын өзүнө каратты. Ал мукамдуу карт үнүн салмак менен жай гана чыгарып, ишенимдүүлүк менен: "Ой Атабек, эгер сенде адамдык кичинекей жүрөк бар боло турган болсо, биз байкушту кичинекей аясаң боло. Өткөн жылы тай торуңун ашын бердиң, сен уялбай ушул мага бир тай чыгым салдың. Сенден уялбасам да эл деген сөздөн уялып, бирөөдөн бир тай алып, акысына улуу баламды 1,5 жылга малайлыкка жумшап бердим. Ал уулум дагы 6 айдан кийин бошойт. Быйыл Шамырбектин ашы дедиңер, дагы эл деген сөздөн уялып, бая күнү силерге алып берген бир кой үчүн кичи уулумду 8 ай малайлыкка башын байладым. Эми конокторуңдун тамагы үчүн дагы бир койду кайдан табам? Катыным 1 айдан бери төшөктө, өзүм болсом мурдагы жылы сенин чоң кап буудайыңды көтөрөм деп белимди мертинтип алып, ошондон бери ишке жарабай калдым. Мага дагы бир карачы Атабек. Мына бул көздүн алдындагы шишик эмненики дейсиң? Бул шишик оорунуку эмес, ачкачылыктыкы, күнү түнүндө барып араң гана чаңгыт ичкендики. Кантип ачкадан өлбөй отурушат дейсиң? Ачкалык ушул айылда экенин көрбөй турасыңбы? Мына, бул элдин бети башына карап көрчү. Анын айтканын укура чындык. Ишенбесиңер мына бизди көргүлө, дегенсишип, келгендерден бербектерге тике карай алышпай, жер карап отурган байкуштар эми башын көтөрүшүп, бектерге тике карашты. Алардын өңүндө кийген кийимдеринде тиги абышкадан айырып алар өзгөчөлүк жок. Жокчулуктун, каардуу турмуштун кайгысын тартып, чоңдорун катаалын көп көргөндүктөрүн алардын көрүнүшү ачык айтып турат. Алардын өңүнө караган киши баардыгынын тең тамакка тойбогондугун ажырата алса, ошону менен катар алардын кимиси сыздуу жеркепеде, кимиси чоң алачыкта жана башка белгилерин алардын кер сары тарткан өңдөрүнөн ачык билишер эле. Эй, сакалың кыркылган най эсеп, сен эмне үчүн бир кой төлөбөй булардын арасында жашынып отурасың? Деп Бөрүбай молдо тиги маңдайында отурган эски тону кындаган көк ала сакал кишиге карады. Бөрүбай молдо тиги маңдайында отурган эски тону менен эски тери шымын аңтара кийген, жашы 50-гө жакындаган көк ала сакал кишиге карады. Ал көк ала сакал киши башындагы жаман тебетейин жерге алып коюп, эски мөкү кийген сол бутун Бөрүбай молдочо илгери сунуп, сакалын колу менен 1-2 тарап алды да: "Ушул сөздү туура айттың, Бөрүбай молдо. Кана, экөөбүз тең Кудайга тике карайлычы. Кана молдо, деп Кудай сенден уялабы же жарды деп менден уялабы? Эгер Кудайыңдын калыстыгы жок болсо, сенден уялат, сени карайт. Адилет болсо, Кудай уялып менин бетиме тике карай албайт. Кудай экөөң кайсы бетиңер менен мага карайсыңар? Мурдагы жылкы чыгымыңар үчүн 13-төгү кызымды саттым. Тай торунун ашында салган чыгымыңар үчүн үйүмө төркүлөп келип отурган чоң кызымын башын ачып, бир чалга кармата бердиң. Бая күнкү бир кой үчүн 10 жашар баламды 1 жылга малай жумшадым. Эми дагы бир койду кантип тап дейсиңер? Катыныңы сат деген турасыңарбы? Ага да мен макул. Менин катынымы кимиң аласыңар? Башкага кетирбей өзүң эле ал. Кана, Кураныңды окуп, катыным экөөбүздү ажыраштыр, деп чөктүшө калды. Кармагыла най эсепте, деп Бөрүбай молдо обдулдан. Алгыла итти, деп Атабек камчысын үйрүп ордунан тура калганда, Атабекти ээрчип жүргөн бир топ жигиттер орундарынан ыргып турушту. Ай, сабыр кылгыла, деп Түлкүбек Атабекти этегинен тартып отургузду. Өмүрүндө чор тамандардын айылына келип көрбөгөн Түлкүбек бүгүн Бөрүбай молдону ээрчитип кокусунан келип отурган жок. Чор тамандар бата кылып убадалашты. Эски кегин мамайдын кунун куумак болушту. Кокустан чыгым доолагандар чор тамандардын бирөөнө эле кол көтөрсө, ал киши үйүнө аман келбейт деген кабарды бүгүн эртең менен уккандыктан Бөрүбай молдону ээрчитип Атабектерди артынан ат тердете келген, анын үстүнө тиги отурган чор тамандарды баятан бери байкап отурду. Эмне үчүндүр алардын көз карашы коркунучтуу, отургандары бир ишке даярдангандай эптүү, кайбиринин алдында муштумдай таштар да жатат.
Егер Атабек чор тамандардын бирөөнө тийсе, эти ачынган кетейлер Атабекти кошуп бардыгын ташка алып талкалап жиберерин Түлкүбек жакшы түшүндү. Отургула. Куру челекти эки таштын ортосуна коюп алып, койгулаган менен ичине айран толо калбайт. Андан көрө акылдашалы деди да, Атабек жигиттери менен тура калганда эки колдоруна таш алыша тура калышкан чор тамандарга күлүмсүрөй жайдар карап, отургула, улуу агалар, кичүү инилер. Кеңешип иш кылсак, бардыгы жайында болот. Кана, эмнени айтар экенсиңер? Дегендей, кекээрдүү көз караш менен чор тамандар акырын олтурушту. Атабек аксакал. Шамырбек менин бир тууганым болсо, сиздин тууганыңыз болуучу. А буларгачы? Буларга да бир туугандай ага болуучу. Шамырбек менен чор тамандардын кадыры бири-бирине илгертеден бери өтүшүп келген. Чор тамандар өгүздөй күчүн беришсе, Шамырбек инектей сүтүн берип келген. Баягы бир жылкы ачарчылыкта Шамырбек жүгөрү, күрүч, буудайын кимге берип, кимдин бала чакасы аман сактап калды. Ушул отурган туугандарына берип, ушулардын тукумун сактап калган. Же мен калп айтамынбы деп, Түлкүбек жооп күтө чор тамандардын чалдарына карады. Мунуң ак сөз, Бек. Эгер ошондо Шамырбек татка жардам кылбаса, бизден тукум калбайт эле, дешип 2-3 абышка жарыша сүйлөдү. Албетте, Шамырбек силерге эгинин бергенде бекер берди деп жатканым жок, деп Түлкүбек сөзүн бүтүрө электе. Жок, Бек. Шамырбек татка берген эгинин 2 эсе кылып кайтарып бердик. Иш кайра кайтарып бергенде эмес, иш Шамырбектин эгин берип бизди сактап калгандыгында деп алгачкы сүйлөгөн абышка Шамырбектин марттыгына кубанган сыяктанды. Кудайым Шамырбекке бейишинен жай берсин, деп четте отурган бир абышка өзүнчө бата кылып койду. Мына Атабек аксакал, чор тамандарга сиз түшүнбөсөңүз, Шамырбек түшүнгөн. Ошондуктан Шамырбектин арбагын сыйлап, сиз менен биз чор тамандарга түшүнүшүбүз зарыл. Эгер Шамырбек ачарчылыкка жардам кылган болсо, биз ушундай учурда жардам кылалы. Сиздер кандай дейсиздер деп Түлкүбек чор тамандарга карады. Атабектин кыстоосунан куткара турган болсоң, Бек Кудай сага кетпес дөөлөт, өлбөс өмүр берсин дешип, чор тамандардын баардыгы чуулдаша бата кылып жиберди. Улуу ага, кичи инилер, эгер силер макул көрсөңөр, мындай кылалы, деп Түлкүбек айтканда, ии айланайын Бек, дешип баятан бери алыстан отурган чор тамандар эми Түлкүбекке карай жакындап жылышты. Угушума караганда, айылыңарда багар көрөрү жок 2 кемпир, 3 абышкаңар бар экен. Алгачкы сүйлөгөн чалды көрсөтсө, тиги абам сыяктуу алы начар 6 абышкаңар бар имиш. Албетте, кимдин абалы кандай экендигин менден силер жакшы билесиңер. Кыскасы, ошол түтүн эсебине кошулуп жүргөн 11 киши үчүн 11 койду акысыз өзүмдүн коюмдан кошоюн. Ой айланайын Бек, деп бир топ абышкалар алкай бабырап жиберишти. Ал эми, деди Түлкүбек мурункусунан да жагалдана, мээрими бекер төгүлгөн марттана бетер апыраңдап. Калган 50 түтүнүңөр үчүн 50 кой берейин. Кой тапканыңар кийин кой бергиле, кой таппаганыңар ыгы келгенде эгин тегинге, чөп жарга, отун сууга каралашып берип, насыяңарды үзөрсүңөр. Эчен күндөн бери Атабектин жана башка чоңдордун кекетип, мокотуп, кыскан кордугун көргөн. Түлкүбек бактыларына түшө калгандай, бирден койду шыбагыларына жарата салгандай көрүшкөн чор тамандар колдорун жогору көтөрүшүп, кубанычтуу үндөрү каттуу чыгарышып, «О, Кудай, бактыбызга Түлкүбекти жаратыпсың, ушунун өмүрүн узун кыл» деп чуулдаша бата кылышты. Чалдар тура жүгүрүшүп келип, Түлкүбектин колунан өбүштү. Түлкүбектин бул амалы чор тамандардын бутунан эмес, белинен чапкан тымызын болот капкан экенин эч кими түшүнбөдү.